эс алуу багытындагы эс алуу зонасын куруу максатты алып туруп, анан жеке жарандарга бөлүп сатып бергени. Бул мыйзамдуу десең эле прокурор факты жок. Мен мынау документтердин баарысын көрсөтүп, кандай состав преступления жок, айланайындар. Мына тосуп коюп эме кылып атса, мына көрүп атасыңар, мына кагаздарды деп көрсөтсөм дагы состав преступления жок дейт. Кандай болуш керек состав преступления десем, алардын айтуусунда только мордобой болуш керек дейт. Бири-бириңе только былчылдатып уруп. Мамлекетте мыйзамдуулук бар, улуу урматтуу президент Камчыбек Кыдыршаевич. Ушул жер 2016-дан бери мен сокулукка каттай берип, таманым тешилди да. Факты жок деп отурат прокурор. Көрсө биякта прокурорлорго да бирден участка берип койду. Урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, ушул баш аламандыкты токтотуп бериңиз деп сураныч. Бул Какеев Өскөнбай кокодон ашып түшкөн бул мошенник да. Дежурный экенин Дежурный чакырып коюп, биз прокурордун өзүнө киребиз. Аке, эмнеге жооп атасыз, сиз кимсиз? Эми жок, мен карап албайм, мен сурап. Кароо болсо сата туруп эле турупсузчу мындай. Сурап турушар. Сиз эмне иш жооп атасыз? Прокурорго чакырды журналисттер. Жер боюнча. Жер маселеси боюнча. Арыз жазгансыздарбы? Чакырып турабыз. Ой, арызыңызга толтуруп алып, чыктап алыңыз. Мен Просто да. Анан эле сүттөн алып. бул ошол келип басып. Келип сурайлап турабыз, алып туруп койсоң. Жок, алып өчүрүп тургула. Менен уруксат алгыла, анан мен даяр эмес, мына сүйлөшөлү тура. Саламатсыздарбы, урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Биз кайрадан эле бүгүнкү берүүбүздө жер маселеси, жер сатуулар, шылуундар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Азыркы учурда биз Сокулук районуна караштуу Вайын Антоновка айылындабыз. Ал жерде болсо ушул участканын окуясын тууралуу айтып берип, жана ошондой эле жалпы ушактагы жер маселесин чагылдырганга аракет кылабыз. Анткени жер маселесине байланышкан көйгөйлөр Сокулукта арбын экени баарыбызга маалым. Аны эмесе кеп баштан болсун, ушул участканын азыр ээси менен жолугуп, кандай көйгөй болуп атат, колунда кызыл китебин, документтерин кармап турса дагы, азыр күнгө чейин чындык таппай чыркалып келаткан Бердиёк байке менен маек курмакчыбыз. Бердиёк байке, салам алейкум. Кандайсыз? Келип калдык чакырууңуз боюнча. Эми түшүндүрүп берсеңиз, мынакей бул сиз 2013-жылы алган экенсиз. Эмне болуп алдыңыз эле, кимден алдыңыз эле, документтери барбы? Кандай болду? Саламатсыздар. Бул жерди мен 13-жылы алгам, 2013-жылы. Бабанов Тынчтыкбектин аялы Кыял деген келинден алгам. Анан карап жүргөмүн. Эчтеке салып элек болчу. Эчтеке жок болчу. Анан мен мына үйдө кирпич менен турган үйдө Кубан деген жигит жашайт эле. Кенже деген келинчек экөө турушат эле. Айланайындар караганча тургула. Мына жерде азыр жер баскынчылар көп болуп атат деп туруп, мен буларга бир нече жолу айтып кеткенмин. Мына кызыл китеби менде бул жердин деп туруп айтып кетип жүргөмүн. Суранып алуу келишими бар жайында. Барысы жайында. Мына эми мен өзү бирөөнүн акысын эмес, бирөөгө жаман сөз айткан адам эмесмин. Өмүр соттошкон адам эмесмин. Мына ушу 5 жылдан бери какпаган эшигим калган жок. Барбаган организациям калган жок. Мына сот мамлекеттик мына эмелерге ушул жер боюнча арызданып дагы деле болсо бүтпөй атат. Бердиёк байке, ушу арыздын баштан баштасаңыз, эмне болду, кандай болду? Сиз ушул бирөө келип дубал куруп салыптыр деп атасыз, Какеев деген бирөө келип. Мен келип 18-жылы келип көрүп кетейин деп туруп келип эме кылсам, ушул жанагы Кубан деген ушул үйдө мурун жашап турчу. Азыр мына үйдү салып ушул үйдө жашайт. Көрсө бул шпион экен. Мен ушуга ишенип жүрүпмүн. Буну айланайын карап тургула, кокус бирөө басып эме кылып албасын деп мен көп жолу суранып, мына кызыл китеби менде деп айтып жүрсөм, наоборот, бул ошол Какеевдин адамы экен. Мына заборду
салып аткан экен. Келгениңиздеби? Мен келгенде мына Каяктан салып атыптыр экен? акыркы рядын коюп аткан экен. Бул жолу жериңиз тозулуп калган болуп атат ошондо, Жер тосулуп калган болуп атат. Мынаудан. Из турбайбы арып калган? Ооба. Менин жерим 5 сотук. Мындайынан 25, мындай uzun tuğrası 20 metr 5 sotuk. Oşonun bu 4 sotuğun mındayla tosup alat dağı büröge satayın degen niyette. Kim tosup atat? Түш. Бұл kim sağa meğil desem, şu Kuan degen jigit aytты. Хакеева Бактыгүл деген акча берди, мен жасап атам dedi. Мына бүтүп алдым dedi. Эси бар деп айтпаптырбы? Мен bunun өзүн айтып жүргөм да. Мына айланайын караганча жүр деп канча жолу дайындап кетип атканмын. Анан участковыйга бардым. Участковыйга барып, участковый менен канча мегил жүрдүм. Участковыйдагы азыркылар билбейм, жакшы жыйынтык болгон жок участковыйдан. Анан возможно мынандай кызыл китептен 2ден чыгып калып жүрбөсүн деген ойдо барып туруп анан кийин кызматтан текшерттим. Айыл өкмөттөн барып арыз жазып таштадым. Алар айтышты, мына сиздин арызыңыздын негизинде биз текшердик деди. Текшерип атайын жер боюнча специалисттерди дагы жөнөтүп туруп акт түзүп атышат булар. Акты түзүп мынандай берди. Биздин укугубуз жок. Ал только сизге гана тиешелүү жер бул. Бул жерди мына ушул заборду буздуруп беришке биздин укугубуз жок. Сотко кайрылыңыз. Сот чечет бул жагын деди. Сизден башка эч кимге Хакеевтерге сатылган эмес бул жер деди. Бул жердин ээси только сизсиз деди. Андан кийин госрегистрге бардым. Госрегистрге барып туруп, ага дагы кайрылып эме кылдым. Акчасын төлөп, госрегистрдин дагы кагазын алдым. Ал жерде дагы көрсөтүп турат, что только сиздики, сизден башка эч кимге сатылган эмес, берилген эмес деп туруп, мына госрегистрдин эмеси маалымат каты бар да сиздерде. Ооба, бар. Сизге таандык экенин, сатылбаганын. Мына кийинкиси, мына жакта дагы мурулкусу бар. Мына. Ошо тосуп алгандан кийин мен барып туруп 2018-жылы текшертип атасыз сиз. Текшертип атам. Эч кандай сизге таандык деп турат бул. Эч кимге эмес, только сизге гана таандык деген мына кагазын берди. Андан кийин жанагы эмеге барып атам. Экотех инспекцияга? Экотех инспекцияга барып, экотех инспекциядан дагы ал жерден дагы кагаз беришти. Кандай жооп беришти алар? Алар жооп беришти. Уровдуга кайрылыңыз. Уровду бул эмени Сокулук райондук уровдусу чечип берет деген кагазын беришти. Мына сиздин бардык документтериңиз сизге гана таандык экен, значит ошол уровду чечип берет деди. Хорошо деп туруп, уровдуга келип туруп, арыз таштадым. Эртең кел, бүрсүгүнү кел деп туруп, ал аябай убара кылып жүрүп, акырында Замир деген ошо тергөөчү жигит состав преступлений жоктугуна байланыштуу. Биз отказ кылабыз. Сиздин арызыңызды? Мен мына документтердин баарысын көрсөтүп, кандай состав преступлений жок, айланайындар. Мына тосуп коюп эме кылып атса, мына көрүп атасыңар, мына кагаздарды деп көрсөтсөм дагы состав преступлений жок дейт. Кандай болуш керек состав преступления десем, алардын айтуусунда только мордобой болуш керек дейт. Бири-бириңе только былчылдатып уруп, ушу токмоктоп, мушташып келсеңер, ошону биз чечебиз. Анан бул эмени биз чечпейбиз деди. Анан
сотқа кайрылдым, Сокулук райондук сотуна. Сокулук райондук сотуна кайрылып эмелганда судья Сайырова деген судья карап, көп жолу отложение жасап, бирок бир да жолу, в общем, Эки тарап келген жок ошол сотко? Келген жок, келбей, бир жолу бир келди. Мен көчөдөн эле келип калдым эле. Күтүүсүздөн эле мен билген жокмун деп туруп келди дагы. Ошо боюнча мен ал мени көргөн жокмун. Кийин Сайырова Каракылдык как жарган чындык менен мен тарапка берди. Жанагы мен чечип берип атасыздар. Мен тарапка чечип берди. Андан кийин жанагы аткаруу баракчасын алып, сот аткаруучуларга барсам, сот аткаруучулар макул, байка биз чакырталык, бир күндү белгилейлик, ошо күнү барып бузабыз деди. Макул деп аны күтсөм, отуруп кайта барып келип турам, кабар алып, келбей атат деп туруп, анан эле кайта Какеевдер кийинки сотторго бере баштады. Сокулук райондук сотко мен берген болчумун. Ал менин позума чечилди. Адан кийинки немелерди только межрайонный сотко берди, Чуйский областной сотко берди. Эмне болду ал соттун чечиминде? Жогорку сотко берди. Бардык соттордон биз тарапка мына документти көргөндөн кийин чечип берип атышты. Соттор. Какеевдер эмнеге талашып атат? Эмненин себебинен сизди сотко берди? Бул биздин жер деппи? Мен ошого түшүнбөйм. Какеевдерди мен даже көргөн жокмун. Мындай ушинтип эле башка бирөөнүн жери басып алгандан сотко бере бериш керек болот. Кара өзгөй мындай эмелерди мен бирөөлөрдү даже бир орозонун күндө турабыз. Жаман сөз айткандай келбейт эле чындыгында. Мындай баскынчыларды мен таң калам. Сураштырып көрүп билсем, бул жерде 10 гектар жерди арендага деп алган экен 2001-жылы. Эми өкмөттөн арендага алгандан кийин по назначению иштетиш керек да. Бул Какеевдер бул жерде зона отдыха жасайбыз деп туруп, алат дагы 49 жылга. Мына быйыл 23-жыл тең жарымы кетип атпайбы? Эми 49 жыл өткөндөн кийин өкмөткө эмнени берет? Эмне мындай эме кылат? Жок, бияктан бары салынып кеткендир. Ошол мына салынган үйлөр, мына будан менин чегимен бул жагы бүт айыл өкмөт тарабынан алынган жерлер. Бул жагы жанагы Какеевдин 10 гектар аренда алган жерлери. Мына өзү билемдик менен 4 сотуктан эч кандай архитектуранын немеси жок эле, өзү эле архитектор болуп туруп сызып ар кимге сатып жиберген. Мен сураштырып да көрдүм, мына там салган эмелерден эч кандай кагаздары жок экен. Анан ушинтип эле неме кылса, бул мошенничество деп аталат да чындыгында. Мына өкмөттүн 10 гектар жерин по назначению иштетпей, мынантип сатып жиберсе, эртең эле 49 жыл бүткөндөн кийин азыр жарымы өтүп кетти. Эмнесин берет анан? Ушинте берсе биздин өлкө оңолобу? Ушундай мошенниктер эме кылып турганда. Жогорку соттун чечиминен кийин буздура албай койдум. Ошону абдан көп убара болдум да буздура албадым. Эч сот аткаруучуларга канча убара болуп буздура албай, акырында кайта сотту эми өз Какеевдин эмес, өзүбүздүн немебизден эсебибизден буздуруш үчүн кайта соттун чечимин өзгөрткүзүп, жогорку сотунан кийин кайта Сокулук райондук сотунан ошондой чечим чыгарттык. Анан өзүңүздүн эсебинен буздурттуңуз. Анан өзүмдүн эсебинен буздурттум. Мына ошол боюнча турат му? Буздурттум. Ооба. Бул 2021-жылы 25-июнда бузулду. Эми эстеп туруңуздар. 2021-жылы 25-июнда бузулуп атат бул.
Бул сотторду дагы колго алып койгон. Бул колго алып койгондугун явно эле көрүнүп турат. Если мындай эме болбосо, жанагы сот аткаруучулар басып келбейт болчу. Задный числодон 31 марттан кайта туруп арестке койдуруп коюп атат. Мына көрүп коюңуздар, бул жагы 25, бул жагы 20. Ошондо мына жерден 4 сотугун алып коюп атат да, мага 1 сотугун калтырып коюп атат мына ушул жерде. Ушул боюнча сот башталды. Анан жанагы эмени картографиянын карталары келди сотко. Сотко келсе дагы жана бул Какеевдер бир да жолу басып барган жок. Адвокаты эми ошо картаны ким түзгөн, ошол өздөрү келсин деп туруп дагы атлаж этип атат. Сот быйылкы жылы 23-жылы уже 6-7 жолу отложение болду. Кайсы бул район сот бу? Жок, чүй административдик соту. 6-7 жолу уже отложение болду. Ушулардын айыбынан. Же өздөрү келбейт, жанагы немесе адвокаты келип, эми жанагы картаны түзгөн адамдар келиш керек дейт. Мен ишенбейм дейт. Бул кандай эме? Айыл өкмөттү, Вайнантоновго айыл өкмөттү да кайрылдыңызбы? Булар берип атат да, бул жер сиздики деп. Баарысы берип атат. Документально сиздики деп атат. Баарысы мына ошол кагаздар мына жанында турат. Мына соттун чечимдери папкада турат. Мен Бердиёк байке, мен түшүнгөн боюнча бул 10 гектар жерди мурда алышкан да булар. Монту участкага бөлүп сатып жиберип атат. Сатып жиберип. Ошол жерден бул жер бизге кириш керек болчу деп сиздин жериңизде талашып атат азыр. Ооба. Ошо арестте турат азыр. Эчтеке кыла албай атасыз. Эчтеке кыла албай атам. Мен да там салып жашайын деген ниетте алдым эле. Ушинтип эчтеке кыла албай атам. Азыр сотто иштериңиз. Ошо аресттен снимать эткизе албай жүрөм. Азыр эми 10 гектарге тойбой келип туруп, меникин мына кошунам жанагы Ороз деген жигиттин жеринде калып алган. Бунукун дагы башкача кылып алган. Кара. 4 сотукту мына там салгандагы, анын 1 сотугуна ана 2 этаж дом түшүп калган. Ошонун бир жак чети. Ошого берип жиберген. Бул Какеев Өскөнбай байкеге өткөн 10 гектар жер бул эс алуу борбору же зонасы деп айтылат экен. Мына ушул жактан кетет экен да. Ушул жактан кетет экен дагы, бирок бул жерде эс алуу борборунун бысы да жок. Бүт бар эле турак жай, көчө салынып кеткен. Азыр Турдубаев Бердиёк байкенин да көйгөйүн айтып бердик, бу жакта келип Какеевдер мондай дубал куруп алганычы. Анын дагы аябай эле бир кызык жагдайда. Ушул Бердиёк байкенин кошунасы Ороз Шайдуллаев деген мынакей артта турат. Азыр алардын да маек алабыз. Эң кызыгы анын жери жанагы мына үй турган жер. Кызыл китеби бар, сатып алуу келишими бар. Бирок анын жерине башка бирөө келип үй салып алган. Бул деген жер аферасынын бир классикалык түрү да, эл классика деп да койсок болот да. Эми азыр келди ушул жагдайды, бир кызык жагдайды өз оозунан да угуп көрөлү. Эми сиз кошунасы ушактыкы да бар деди сиздики, ошон үчүн сизди чакырттык да. Эми могу участок сиздики да. Негизи. Айта бериңиз бияктан. Участок сиздикиби? Документально боюнча. Участок 2015 купли продажа болгон. Келишим госрегистрден кадимкидей бар, кадимкидей бар. Бул Какеев Өскөнбай деген биздин жерди соседтин жеринде сатып жиберген да, бөлүп. 9 гектар өзүнүкү. Анан биздин кошумча 4 сотиктен 5 сотиктен биздин жерди да сатып кош. Сиз 2015-жылы Бешеева Айнура Аскеровна дегендин сатып алып атасыздар мына. Мынакей келишими, сатып алуу келишими. Сизге өтүп атат. Сокулук району Вайнантоновго айылы 14А участогу квартал 1 деп, идентификационный код менен турат. Кадимкидей сатып алуу келишими болуп атат. Сизге өтүп атат бул. Сизден кадимкидей ошондо Орозмада келиңиз. Могу жерде. Ушул жер сиздики. Анан мынау 1 сотик бул жактан да кирип кеткен да, 1 сотик бул жак кирип кеткен. Азыр бул жак Какеевдер 4 сотиктен саткан да бул жерди. 1 сотигин бул жакка кошуп сатып жиберген да.
Азыр мен 4 сотигим турат, 1 сотик булар үй салып алган мынакей келтейт. 2 этаж. 2 этаж үйдү салып алган. Эгер жердин документи сизде болсо, могу улуу үй кимдики анда? Бул жерде бир келин жашайт. Атын деле толук билбесем, мыйзам чегинде чечилсин деп мен бир жолу эле келдим. Госрегистрдин өкүлү, участковой, анан адвокаттарым менен бир жолу кирип сүйлөштүм ошол эле. Мыйзам чегинде эле чечилсин деп мен кадам изи кылып такылдат киргеним деле жок бөлөкчү. Мыйзам чегинде чечилсин деп ошол ызы чуунун деле кереги жок, мыйзам чегинде чечилсин деп вообще келгеним жок да. Ошол. Госрегистрге мамлекеттик каттоо кызматына барасыз, баарына справка алсаңыз сиздики деп чыгып атат жер. Госрегистр баары тактап картасы менен чыгарып берген. Немеден чыгарыпчы, спутник немеден чыгарып Сизге таандык деп турат. Шайдуллаев Розалинин жери. Картасы менен чыгарып берсе да бул Өскөнбайке Какеевтер. Бул биздин жерде эле талашып, бул мамлекетте мыйзамдуулук барбы? Улуу урматтуу президент Камчыбек Кыдыршаевич, ушул жер 2016-дан бери мен сокулга каттай берип, таманым тешилди да. Ушул мыйзам чегинде карап, ушу Какеев Өскөнбайды мыйзам чегинде жоопко тартып беришиңиздерди суранабыз. Бул канчалаган карапайым какшатып, канчалаган жерди сатышып атат да, бул Кудайга да жакпаган иш да. Өзү билемдик менен 10 гектар жерди 4 сотуктан бөлүп туруп сатып ийип атпайбы? Булар эми ошондо ошол 10 гектардын жеринде силер дагы ошол границада болуп калып атасыздар да. Ошондо кошо илип кетип атат да силер да. Мунуку чегара болуп атпайбы? Мындан ары, Мына дубалдан ары жагы болуш керек эле аныкы. Биздики мына бул жак 5 сотик бул жак, меники бул жак 5 сотик да. Бул жакка 4 сотик кылып сатып туруп, 1 сотигин бул жакка да сатып жиберген да. Кемпик кылып салган эми участкамдагы. Сиз өз канча калдыңыз, анан кандай пландарыңыз бар? Ошол жерге келип отурукташсам деген планыңыз болгонбу? Эми баарын эле көйгөйү үйдем, баары эле ак өргөн болсун деп жакшы ниет кылып участкалап, анан бир аз тиын топтоп, адал мээнет кылып, акча топтоп участка алсак мындай мыйзамсыз иштер болуп кетти. Ушул 2015-тен бери ушул ызы чуу менен жүрөт, 8 жылдан бери. 2016-дан бери сокулга каттайм, ана кел, бул кел. Сотко кайрылдыңызбы ушул боюнча? Эмне болду? Сот жумуштары жүрүп атат азыр. Азыр жүрүп атабы? Эмгенс, Ильяс мырза, сиз жактоочусу катары. Анан могу жерде азыр 10 сотук жер, анан эле 10 гектар жер деп Какеев Өскөнбайга өткөн деп ушул тууралуу бир юрист катары бизге кенен маалымат берип кетсеңиз. Мен Ильяс Якубов ушул Орос Шайдуллаевдин иши боюнча соттук териштирүүлөргө катышып аткан киши катары документтердин негизинде силерге түшүндүрүп берсем. Ошо жагдайды түшүндүрсөңүз, кандай болгон ошол окуясынан бери. Орос Шайдуллаевдин жер тилкеси мыйзам чегинде госактын негизинде ажыратылып берилген жер. Госактысы бар, бүт документтери өз эмесинде. Мыйзам чегинде. Бирок Орос Шайдуллаевдин жери андан кошумча муякта Камбатырова деген жаран жери, Байкенин жери. Берди Байкенин жери. Бул Байкенин дагы госактысы бар, мыйзамдуу. 100% мыйзамдуу. Ушул жерлерге муну Какеев Өскөнбай деген кишинин жайыт жерди арендага алган жер чектешет экен. Ошо 10 гектарды ушул Лайн Антонов айлык өкмөтүнөн бул жайыт катары алып атат. Жайыт жерди Балабин деген жаран ижарага алып атат айыл өкмөтү менен, районный администрациянын токтому менен. 2001 жылы. Ал Балабин деген 2012 жылы Какеев деген кишиге сатып атат. То есть бул жерди Балабин Какеевке сатып берип атат. Максат эмне болгон бияк? Зона отдыха деп атпайбы? Бул жерге токтомдо эме боюнча 2013 жылы Какеев сатып алып атат. Сатып алганда бул жер эс алуу зонасын куруу боюнча. Эс алуу зонасын куруу боюнча 10 гектар жер айыл өкмөтүнөн райондук администрациядан арендага алынган. Жайыт жери
эс алуу багытында, эс алуу зонасын куруу багытында аренда алынган жер. Бирок бул жерди сатканда дагы госрегистр каттап берип атат Какеевке. Ошол эменин менчик ээсинин катышуусуз бул жерде госрегистрдин аябы бар. Анан Какеев бул жерде 13-жылдан баштап эч кандай бир дагы зона отдых салган эмес. Зона отдых курбай туруп эле 4 сотиктен жарандарга бөлүп туруп турак үйгө сатып берген. 10 гектар. 10 гектар. Толугу менен. Азыр мына көрсөңөр, азыр ошол 10 гектарды сатып, аны менен эле чектелбей, Байкенин жерине кол салып атат. Шайдуллаевдин жерине кол салып атат. Өзүнүн территориясынан өтүп, башка уже госактысы бар жерлерге дагы кол салып, алардын жерлерин тартып алуу максатында сотко дуарыз берип коет экен бул. Госактысын жокко чыгарганга сотко дуарыз берип коет экен дагы, соттон жылдап эле ойното берет экен, карусел кылып. Чөйүп келе берет. Сотко барса эле мунун сөзү сөз, башканын сөзү эмес. мунун сөзү сөз, мунун айтканы айткан, мунун деген. Какеев ооруп калса эле сот жылып кетет 1-2 айга. Бүгүн ооруп калат, эмгек процесске дагы эле ооруп калат, бирдемке болуп калат, же башка болот. Ушинтип эле карусел ойното берет да. Ушинтип карусел кылып атып, мына уже 2 жыл болду. 2 жыл соттук териштирүү болду, эч кандай жыйынтык жок. Райондук сотто болду. Чүй облустун административ сотунда. Административ. Биринчи Какеев Шайдуллаевдин Хамбатырованын токтомун жокко чыгарганга сотко берди. Туура эмес сотко берди. Сотко берди дагы ал боюнча 1,5 жыл, 2 жылдай карусел болду. Ушинтип эле ойноп жүрөбүз да. Межрайондук соттун судьясы ушинтип эле карусел кылып жүрдү. Андан кийин ал ишинен майнап чыкпай дагы эми госактысын сотко бериптир, жокко чыгарганга. Кызыл китепти берип, Кызыл китепти жокко чыгарганга. анда майнап чыкпаса госактыр. Токтомду берип атат. Шайдуллаевдин Камбатырованын токтомдорун. Дагы Ал боюнча эч кандай эме бар, сроктор башкалар боюнча срок демелер бар да, 3 айлык срок. Алардан майнап чыкпай калды дагы. Андан кийин госактын жокко чыгарганын сотко берип койду дагы. Ал боюнча да уже мына 1 жылдан ашып кетти карусел. Анан ол мамлекеттин жерин басып алат. Андан тышкары мына булардын жерин басып алат. Десек, жок, Какеев сотко берген. Сотко берсе биз эч нерсе кыла албайбыз. Какеевдики мыйзамдуу, Какеевдики законный. Сокулук роудусуна барсаң деле аныкы мыйзамдуу. Прокуратурасына барсаң деле мыйзамдуу. Биз айтып атабыз, макул, хорошо, Какеевдики мыйзамдуу экен, биздики мыйзамсыз экен. Биздин кызыл китептерибиз, токтомдорубуз мыйзамсыз экен. Анда Какеевдин муну эс алуу багытындагы эс алуу зонасын куруу максатта алып туруп, анан жеке жарандарга бөлүп сатып бергени. Бул мыйзамдуу десең эле прокурорлор факты жок. Факты жок. Мен айттым, мына факты, мына факты, барып текшерчи мына. Канча үй салынып, ошону эсептечи. Десең факты жок. Факты жок деп отурат прокурорлор. Көрсө биякта прокурорлорго да бирден участка берип койот экен. Ар бирине. Угушубуз боюнча биз ушундай ушак сөздөрдү угуп атабыз бүгүнкү күндөчү. Прокурорлордун да биякта роудун начальниктеринин дагы бирден участкалары бар дейт. Какеев бергенчи. Бул пока бизде не подтверждено, но биз ушундай сөздөрдү угуп атабыз да. Муну дагы териштириш керек прокуратуранын эмесин. Кимге участок берип атат Какеев, может прокуратуранын туугандарына берип атабы. Анда караш керек да. Бирок далил жок ал. Бизде далил жок, ушундай сөздөрдү угуп атабыз. Эми 2-3 жылдан бери прокурорлор ойнотуп аткандан кийин биз деле ошого ишенип атабыз да. 3 жылдан бери, 4 жылдан бери. Какеев ушинтип ойнотуп атат, прокурорлор чара көрбөйт. Биз ошого ишенип атабыз да. Жөнөкөй жаран барып бир жерде баса калсын азыр. Апарып камай берет, сотто түрөт. Интернеттен башка жерден көрүп атабыз. Карапайым элдер бирөөлөрдүн машиниктерин алдап, Какеев окшогондорго алдап сатып бергендерден алып үйлөрүн сүрдүрүп атат, башка болуп атат, мыйзам иштеп атат. Какеев келгенде эле мыйзам иштебейт экен. Ошондуктан бул жерди мыйзам чегинде Какеев жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени мамлекеттен ишени берилген мүлктү алып атат да, бул арендалык жерди. Мына 9,4 гектар, эсеби 10 гектар жер да. 10 гектар жерди алып туруп эч кандай зона отдых салбай туруп эле мына. Азыр кимиң ишенесиң могу зона отдых дегенчи? Бул кадимкидей турак жай. Турак үй, ар биринин өзүнүн турак үйлөрү. Ошентип туруп Какеев сатып берген мына. Илет мырза, баягы бир маалымат каражат интернетке чыкты эле, ушактагылары биз деген жогорулатылган тариф менен электр энергиясын төлөп атабыз деп деле биз Улукбек Карыбеков чыгарды эле да. Ошол жерде көтөрүп, анан
ушул жагы түшүндүрсөңүз. Мисалы ошондо рейсте иштегендер деле маалымат берген экен. Бияк зона отдыха биз деген ошондой тариф менен каралган бул жерге. Сиз биякта турак жай деп келген эмеспиз документ боюнча депчи. Ал Улукбек Карыбек уулу чыгарганы боюнча мендеги бар маалымат боюнча пока менде эле бар. Бул менде ушундай. Бул Какеев мындан башка дагы бир 20 гектардай болсо керек жери. Ошентип уктум да мен. 20 гектардай жерди ушул жакынкы кийинки айылдан теплица багытында алган экен аренда. Теплица багытында алып туруп, аны дагы эч кандай теплица курбай туруп эле жеке жарандарга бөлүп берип коюптур. Ал жеке жарандар ал жерде үй салып жашап атат. Аларда деле айып жок. Үй салып жашап атат. Алардын деле арыз моңу мындай негиздүү эле. Анткени алар ошол жанагы Какеевдин теплицасында үй салып кадимкидей микрорайон болуп жашашып атат. Бирок документ боюнча теплица экен. Эчтеке колдордун документ жок. Жок. Документ боюнча теплица болгондуктан мамлекет аларга теплицанын тарифинде коммерциялык тарифте электр энергия берет экен. Электр энергия берет экен дагы ошонун негизинде карапайым калтыр ызылдап чыгып атат. Ой, биз мына сатып алганбыз. Бул же помидор эмеспиз. Биз помидор, огурец эмеспиз деп жүрөт го жана Улукбек Карыбек уулунун эмесиндечи. Аны дагы ошо Какеевдин жери экен ал деле. Ал деле арендага алган жер экен да. Ушундай эле схема менен кеткен. Аны да барып такташ керек. Какеев муну арендага теплицага алса, кантип туруп адамдарга бөлүп берип атат. Какеев бөлүп берип зона отдыха да уже кант бөлүп берип атат. Ушуну азыр биз ушуну жазып адилеттүү таппай атабыз да. Ой, Какеев мына зона отдыхты алып туруп, мына кадимкидей элдерге бөлүп сатып берип атат мына. Элдер үй сатып атат. Кантип сатты? На каком основании сатып атат? Биз адилеттүү издеп таппай атабыз. Прокуратурага жаса берип, президентке жазып, ГКМБга жазып, бүт жака жаза берип болбой калды ошочу. Жазбаган жер калбады да. Шайдуллаев бүт жака жазып чыкты. Бирок чара көрүлбөйт. Андан тышкары ошол жана Какеев сотко берген иш боюнча, Какеевдин арызы боюнча экспертиза дайындалып, жанагы жер участогунун привязкасын аныктаган да. Мамлекеттик комиссия. Привязкасын аныктаганда мына могу граница өтүп атат эле чеги. Муну граница муну. Муну границанын бияк жагы бул жагы. Эс алуу зонасы. Муну Какеевдин эс алуу зонасы муну. Муну карага коюлган жер. Муну Шайдуллаевдин жери, муну бул Байкенин жери. Мына Шайдуллаевдин жери могу кичинекей болуп кичирип кетпайбы? Кичирейип кеткен жери муну бул адамга сатып берген жери да. Бул адамдын деле жери тигин зона отдыхына кирбейби? Зона отдыхунун бир четине эле кирип атат мына. Зона отдыхына бир 2-3 метр эле кирип атат мынакей. Калган жери ортолукта бош жер, анан бир чети Шайдуллаевдин жерине кирип атат. Ошондо булардын жерин бул жерди да кошуп туруп жанагы Какеев бирөөгө сатып атат. Буюнча могу айыл өкмөттөргө кайрылдыңызбы? Ой, айыл өкмөттөр бүт жактарга кайрылганбыз. Алар эмне жооп берет? Эч кандай чара көрбөйт. Ой, биз прокуратурага айтканбыз, анан тигиге жазганбыз, анан монтикебиз. Ошондо биякта азыр десең эле күч органдары эч кандай иштебей эле. Жок. Какеев десең эле баары башын салып калат экен баары эле. Ай, Какеев боюнча эмне кылмаган десең эле тилдерин жутуп алып, факты жок деп эле отурушат экен. Факты жок депчи. Жанагы Сооронбай Шарипов айтпады, фактың барбы депчи. Ошондой экен да. Факты барбы дейт. Ой, факты толтурам, 10 гектар жер сатылып кетти десе, ал факт эмес. Эмне факт болуш керек экен? Далил жок дейт. Далил жок? Биз айтып атабыз, мына документ, мына сизге далил, урматтуу прокурор, мына сизге далил. Мына күбөлүк. Убактылуу пайдалануу жөнүндө күбөлүк. Бул жерде окусаңыз жазылып турат мына. Эс алуу зонасы. Сиз ошо эс алуу зонасы экен, же турак үй экен. Ошол эле барып тактап келиңизчи, ошо сиз факты жетет ошондо. Биринчи факт. Экинчи факт ошо эс алуу зонасында турак үйлөр кантип курулду? Үчүнчү факт. Ошо турак үйлөрдү ким курду? Төртүнчү факт. Ошо турак үйлөргө жерин ким берди? Какеев берди. Мына бешинчи факт. Ильяс мырза, андан тышкары мына экотек инспекция да жазып атат мына. Какеев 10 гектар жерди жарандарга мыйзамсыз бөлүп сатып жиберген деп. Бул ошол азыр жойулуп кетти бул. Экотек инспекция жойулуп кетти азыр. Бул канчанчы 2020-жылы 13-мартта берип атат. Сокулук жана Москва райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы берип атат. Жердин пайдаланышын жана корголушун көзөмөлдөө контролдоо бөлүм башчысы Кенжебаевага, көчүрмөсү Шайдуллаевга деп. Какеев Өскөнбай да ошондо. Жана Ибраимова ким бысы? Умайра. Эми Ибраимова Бактыгүл бул эми 49 жылга ижарага алган 10 гектар жерин дагы мыйзамсыз сатып жиберген.
Бул маселе боюнча азыркы учурда Сокулук район прокуратурасынан Чүй облусунун райондор аралык сотуна Какеев, Өскөнбай жана башкаларга ошондой эле Байын Антонов кайрылуу өкмөтү 2001-жылдын 20-мартындагы 70 чыгарган буйругуна Сокулук районунун Чүй сотунда каралууда, облустук сотто каралууда деп бул чыгарып берип атат да ошондо. Мыйзамсыз сатып жиберген да 10 гектар жерди. Ижара калган 49 жылга ижара калган жерди мыйзамсыз сатып жиберген деп чыгарып берип атат. Чыгарып берип атат. Мында прокуратурага берип атабыз. Бирок жок, баалык жыйынтык жок. Тилин жутуп алган баары. Жок. Буга кошумча. Жерде Какеев президентке бар жогун өзүң майлап койгондо ровдуга барсаң дагы деланы ачат, арызды президент тияк бияка жазсаң деланы ачат дагы 1-2 айдан кийин тияк бияк болуп атат деп кайра жаап коет деланы. Прокурорго барсаң деле ошол да. Прокуратурада деле деланы ачтык, кайра жумушту козгодук. Деланы кайра неме жандантык дейт да. 1-2 айдан кийин барсаң кайра эле жаап коет. Ошентип эле мына арадан 6 жыл өттү. Мен өзүм 3 балам бар. Квартиралап жүрөм. Ай сайын 10 миңден квартира элестете бергилем. Күнүмдүк жашоо. Урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, ушул баш аламандыкты токтотуп бериңиздер сураныч. Бул Какеев Өскөнбай кокодон ашып түшкөн бул мошенник да. Бул Сокулуктун прокуроруна деле канча кайрылдык, ровдусуна деле кайрылдык. Булардан жыйынтык чыккан жок. 6 жылдан бери Сокулукка каттай бер, шаардан бери жыйынтык чыккан жок. Эми сиздерден бир жарандык укугуңузду коргоо беришиңиздерди өтүнөбүз. Кошумчаңыз элестетиңиз. Кошумча мынау номер 007764 сандуу эмеси РППга катталып атат. Арыз Сокулук рибиси. Сокулук рибисинде бул биякта жарандар президентке бүт жактарга кайрылгандан кийин каттар келип, анан айла жок, ошо катташып 2019-жылы 10 декабрь күнү катталып атат. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгында жанагы жоруктардын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып атат. Ошондон бери эч кандай жыйынтык жок. Мына 2019-жылдан бери атайын ушу прокурорлор, эмелер, айыл өкмөт, милициялар атайын ушундай кылышып атат да. Бул чара көрбөй, буга унчукпай мындай жанагы балта көтөрүлгүчө дөңөчө салат дегендей сөз бар го. Ошондой буга Какеевке келгенде унчукпай отуруша берет, Какеев бул жак сата берет экен. Бүт жак үйлөр сала берет экен. Эч кандай булар чара көрбөй отура берет экен. Арыздар түштөй факты жок. Анан уурдаган жарандарды камап салат да, анан гектарлап саткан кишилерди чара көрбөй калкалап отурат да биздин чоңдор. Анан мына бул жерде жазып атат. 246 жазык процессуалдык кодексинин 246 беренесинин 1-бөлүмүнүн 3-пункту. Бул милициялардын өздөрүнүн сөздөрү бар, пункт 3 деп коет. Тергөөчүлөрдүн сөзүчү. Пункт 3 бул бул деген жоопкерчиликке тарта турган кишинин өздүгү аныкталбай аткан дегенчи. Ким сатканын белгиси өздүгү жок. Өздүгү аныкталбай атат. Бул жерде мына жазып атат мына. Аталган 204 1-бөлүм менен козголгон дейт. Пунктуна переквалификация болду, кая жаңы мененчи. Бүгүнкү күндө Какеевдин өздүгү аныкталбагандыктан иш токтотулду дейт. Пункт 3. Какеевдин өздүгү аныкталбагандыктан иш убактылуу токтотулду. Кантип Какеевдин өздүгү аныкталбай атат. Биякта жерлердин көбөлүгүнүн көчүрмөсүн берип атат. Прокуратура өз сотко берип атат Какеевди. Мындан тышкары Какеевдин арыздардын ичинде бүт паспорттары, бүт эмелери турат. Жана Какеев ошондо өзүнүн эле өздүгүн аныкталбай атат. Какеев берген жанагы сотко берген дуарыздын көчүрмөсү, ошол жарандык иштеги административ иштеги паспорттун көчүрмөсү, бүт немелерин алып келип тиркеп берип атат. Бирок Какеевдин өздүгү аныкталбай атат да сикборчу. Элес мырза, түшүнүктүү. Эми азыр эмеге баралы, айыл өкмөткө баралы, андан чыгып прокуратурага, Сокулук прокуратурасына, Сокулук рибисине барып ошол суроолор узаталы. Эми бу жакта жашаган бир жаш үй бүлөнүн тынчын албай эле коелу. Ээси айтып атат, бир жолу келгем,
соттук мыйзам негизинде чечилсин дегенбиздепчи. Азыр ошол баягы бүт бийлик өкүлдөрүнө, баягы аймактык бийлик өкүлдөрүнө барып ушул соолдорду узаталы. Анан бир нерсени айта кетейин. Кошумча Бир нерсени айта кетели. Биз бул кишилер менен душмандык башка кылабыз дегенди жокму? Үйдүн элери мененчи. Бул Ороз Шайдуллаев өзүнүн мыйзамдуу жери үчүн эле келип атат. Жанагы эмеге сотко берип, даже коеюн бул эмеден сүрдүрбөй эле турайын деп. Шайдуллаев мындай адамгерчилик кылып эле турат. Анан бүгүн ушундай сөздөрдү угуп атабыз, ушак сөздөрдү угуп атабыз. Пока тактала элек, эми укук коргоо органдары такташ керек. Якобы Какеев ушул жерде жашаган адамдарды чогултуп келип туруп, Шайдуллаев могу эмелерди, ким ушул айтып чыккан эмелерди сабатам деп атыптыр. Жанагы Сатыр Жапаров барбады беле жанагы сүрдүткөн жерге? Ошол жерде жердин ээсин, жана кызыл китеби бар ээсин сабатып салбады беле адамдарчы? Ошол жана квартальныйлери, башкалары кошулуп алып. Ошентип Какеев бүгүн ушинтип Ороз Шайдуллаевди сабатам деген аракетте жүрөт экен. Ошондуктан бул иш боюнча Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы өзгөчө иштеш керек. Анткени бүгүн келип туруп, могу элди чогултуп келип туруп, могу жактагы жанагы айыл өкмөттүн кишилери, башкалары Ороз Шайдуллаев сабап кетсе ким жооп берет? Туурабы? Аябай кызыкчу. Эми баягы көрчүлөр мындай да, сиздер түшүнүш керек. Бул жерде мисалы сиздин деле бир жериңизге келип бирөө үй салып алса, сиз эмне кыласыз? Аны монтип мыйзам чегинде чечейин десеңиз узара берсе, анан сүрдүрүп салам десеңиз жанагы чогулуп келип сабап салып коркунучу бар болсо, анан баягы ким кыркырып чыкса эле ошонуку туура болот деген нерседен биз алыс болушубуз керек да. Кыргызстан бул светтик мыйзамга, конституцияга баш ийген өлкө. Биякта баардыгы мыйзам чегинде чечилүү керек. Биз баары ошо мыйзамга баш ийебиз да. Кыргызстан бир баш аламан кыйкырган, өкүргөн же жерди алдап кеткен же бирөөнүн оозун майлап койгондордун өлкөсү же ушундай эмес. Биз мыйзамдуу, суверенитеттүү, көз карандысыз мамлекетте жашайбыз. Жана ошого баш ийебиз. Ошондой эле ошол нукта баары кетиш керек деп ойлойбуз. Эми сиздердин суроолор жана айткандай эле прокуратурага барып да суроо берип көрөлү. Дагы бир сөз. Мына такталбаган бир немелер болуп атат. Мына Садыр Жапаров жанагы Ак Ордодо эме чыгарып бербедиби? 27 болуп. Ооба. Эми ошону бетине кармап туруп, мен силерге кызыл китеп алып берем деп Какеев ошондой деп айтып аттыр мына жер сатып алган адамдарына. Анан анда биздин мына кызыл китептер, канчалаган документтерибиз, пешенетерибиз менен алган жерибиз эмне болот? Анда биз ушунчалап документтерди топтоп жүрсөк. Урматтуу журналисттер, ушул буну азыр тактап прокуратура мамлекеттик эмелерден иликтеп берсеңер, андан тышкары жанагы Какеевдин теплицасы боюнча. Экинчи жактуу, анын экинчи бөлүгүсүндө да ошакка барып элдер менен сүйлөшөбүз. Какеевдин теплицасы боюнча дагы ошо теплица канча гектар эмненин негизинде сатылды? Ошо жөнүндө дагы ошо мамлекеттик органдардан биротоло тактап андагы экинчи бул иликтөөнүн экинчи бөлүгүндө барып сурап, тиешелүү жооптор алганга аракет кылабыз. Анда эмесе жүрүңүздөр, азыр барып суроолорду узаталы. Азыр Баян Антоновка айыл өкмөтүнө келдик. Ушул Өскөнбай Какеевге өткөн жер боюнча бир катар соолдорду узаталы да. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кабылдаман. Өзү самастар бар. Самастар журналисттерге деле. Айыл өкмөт керек эле бизге. Баш керек бит. Аким менен азыр чыгып кетишти эмеге. Бияка да, кандай? 295-271 Бизге жана Токтогул көчөсүндө Өскөнбай Какеевге өткөн жерлер боюнча жер адистери же ким барбы? Сиз жооп бере турат. Кайсы? Жактан оңго,
Bu kim? Kim çıkıp ettiysen? Kimken yer adisi? Yer adisi 4 çıkardı. 4 kabinet mi? Yok. Şun yer adisi. Assalamu alaikum. Jurnalistlerimiz. 101 жыл Кайрат Кенжебай. Жер адisi керек эле бизге жана Өскөнбай Какеевдин жерлери боюнча. Чалып коюш бу. Номерин берип коюш, чалып коюш. Келсин эми иш убактысы бүтүп калды азыр. Выяснение работада бай. Жаңы эле чыгып кетти, жаңы айтып коюш, кайра чалып. Жазып берейин номерин, чалып берейин бе? Мен айырмасы жок. Саласыз ба? Жазып берсеңиз эле болот. Не вопрос боюнча дедиңиз беке? Какеев Өскөнбайдын жери боюнча. Өскөнбай? Силерден 10 гектар жерди алып берип жатыр го. Аты ким? Рустам. Рустам. Айыл өкмөт кайка кетти дейт? Менен Аким менен чыгып кетти. Кайсы контролго кетти дейсиз Аким менен? 295 каякта? Каякта же, билбейсизби? Токтогудагы полияга? Кайсы биз келген жактанбы? Жок, бабановдордун жериби? Ошол жерби? Assalamu alaikum. Кайрат Кенжебаев, 101 жыл, главный редактор. Сиздин айыл өкмөткө келдик эле, сизди чыгып кетти дейт. Каяктасыз? Ошол жерге барып жолугсак сиз менен. Каяктан дейсиз? 101 жыл, башкы редактор, журналист. Не боюнча эле сиздердики? Жерлер боюнча байке. Жерлер боюнча? Mo Токтогул көчөсүндөмүн мен азыр. Токтогул кайсы мо Мария деген магазинден оңго киребизби? Ошол жерде. Ошо менен өйдө кетебизби? Ошо менен өйдө. Баягы бир заправка бар экен го, ошол жакта жүрөсүзбү? Сиз Токтогул менен Мариядан оңго кайрылып эле келе берсеңиз көрөсүз, элдер турат көп. Всё хорошо, барабыз. Байнантоновка айыл өкмөтүнүн башчысы жана Аким буякта элдер менен жолугуптыр. Азыр биз да ошол жерге келип, тартып, анан бир катар суроолорду бермекчибиз. Чока күйдүбү бул? Байнантоновка да? Не боюнча келдиңиз? Мектадагы му? Акымдардын жери, кайсы жер? Какеев Өскөнбайдын жери. Ошакта 2 киши участкага кирип атыптыр, жана Какеевдин жери боюнча да. Жүрбү, бияка тиешеси жок, бияктан эле берем. Чока. Акимби тиги да? Аким. Сайлоо болсо да. Келсеңиздер, сурооңуздарды. Чалбай жана. Бияк келип эле жүрчүбүз. Эми отат, байке. Сиз Монда туруп алып. Тетнери туруп аласыз? Не болду? Мисалы, эме атпайбы? Биринчи суроо эме атат, могу Какеев Өскөнбайдын жанакы берилген зона отдыха деп берилгенчи. Жана 9 гектар менен 10 гектарга жакын жери эмне себептен азыр курулуштар курулуп кеткен? Дагы эле ошондой экен. Анан
ансаңыз келгенсиз мына 2 кишинин да территориясына келип келип атат да. Ошо боюнча силерге кайрылды эле, эмне болду эле, негизи ошол тууралуу маалыматыңыз барбы? Бул боюнча азыр деген толук маалыматым жок, бирок бул Какеев деген 2000 калп айтпасам азыр кагаздарын карап көрүш керек. 2007 жылы айыл өкмөт тараптан мурун зона отдыха деп сиз айткандай берилиптир. 2007 жылы берилиптир. Ошондон бери ал жерге болсо зона отдыха деп алып туруп кайра кийин деген Балабин деген бирөөгө берилиптир, Оруска. Ал киши деген Какеев Өскөнбай дегенге сатыйыптыр купли продажасы менен. Сатыйып, кагаздарын карап көрсө 49 жылга кагаздары бар экен. Ижарада бул. Ижарада экен. Бул тууралуу боюнча биз аларга деген билдирүү да бердик. Жанагы жашап аткан үйлөрдүн баарына уведомление да бердик. Силер мыйзамсыз үй куруп аткансыңар деп. Анан прокуратурага, сотко, милицияга да кайрылганбыз бул тууралуу боюнча. Не болду жообу кандай? Булардын жообу боюнча азыр деген булардын жообу боюнча конкретно бул эки жарандыкын айтсак, бул эки жаран болсо, булар болсо соттошуп атышат, Буларга деген айыл өкмөт тараптан жер берилиптир, Айыл өкмөт тарабынан. Айыл өкмөт сатып алганбыз да, бирөөдөн сатып алган. Бирөөдөн булар айыл өкмөт тарабынан мурун деген трансформация. Мыйзамдуу түрдө берилген жер. Мыйзамдуу түрдө булар деген жерлерин алыптыр, кызыл китептери бар болду. Анан бүгүнкү күндө булар деген сот болуп атат, соттошуп атасызар. Мен жогорку сотко чейин соттошуп, утуп турбайт экен, кыскасы айтканда. Баарынан утканмын. Кайсы соттон утсам эле жанагы аткаруу баракчасын алып, немеге барсам, сот аткаруучуларга барсам, сот аткаруучулар Какеев дегенди эле чалкасынан кетип эле коркушат экен. Какеев деген өтө мындай страшный эме окшойт, мафиоз, мындайча айтканда. Мыйзам баарына бере эле го дейм. Ошондой болуш керек эле. Мен ошого таң кылам. Биринчи Сокулук районунун сотунан утканда эле аткаруу баракчасын алып барганында болбой коюшту. Жана сот аткаруучулар Какеев келбей айтат, биз буза албайбыз деп. Сиз айтып атпайсызбы? Байкенге түшүнүктүү эмнеге бул эми аткарбай атат, эми Какеевке кандай таасири бар экенин түшүнүп атабыз. Эми эптеп дубалын бузурса кайра келип арестке коюп коюптур да. Анан сиз жогорку соттон кийин дагы арестке коюп атат да меники. Мындай да. Бул эми сот органдарынын иштерине биз эми ага деген эмете алат. Биз единственный айыл өкмөт тарабынан если бизге келсе, сот аткаруучулар келеби, комиссия менен чыгалы, ушундай жумуш болду десе, биз ар дайым барабыз. Башка булар эмес, башка случайлар болсо деле биздин адистер барат. Ошол жерде деген соттун токтому чыкса, күчүнө кирсе, ошону аткарганга, жогу комиссионно барганга барышат да. Ал жагынан маселе жок да. Анан жанакычы айтпасызбы, прокуратурага берди, тияка бердик деп атпайсыз, 10 гектар жер боюнча. Анан баягы ошол сиздин айыл өкмөттөгү 10 гектар жерде жашап аткан элдер деген, демек мыйзамсыз жашап атат да. Булар кандай болот анан, кандай жооп алдыңыз алардан? Булар боюнча деген айтып атпаймынбы? Биз тараптан, айыл өкмөт тараптан ошо салынып аткан үйлөр боюнча уведомление берилип, мынакей бияктарда билет, ар бир үйгө такылдатып, силер мыйзамсыз. Бул деген 2010 жылдары курулуп кеткен экен да. 10-11 жылдары курулуп кеткен нерселер экен. Анан биз деген кат жазып прокуратурага дагы, сотко да бергенбиз. Анан мен билишимче бүгүнкү күндө жана жер мунапысы мыйзам чыкпады беле, закон о трансформации. Анан ошолор болсо азыр деген арыз менен Сокулук район жана жер комиссия боюнча мунапыс боюнча арыз менен кайрылышкан, трансформация кылып бергиле деп. Эми аны комиссия карайт да, кандай болорун. Тебе комиссия менен жоон күтөткөзсүздөр да? Комиссия менен деген карашат да. Трансформация болот, болбойт. Бир суроо берсе болобурбу аталык? Ушул жер боюнча канча үй салынган, ошону тактадыңыздарбы? Анан биринчи, экинчи жанагы жерди максатсыз пайдалануу боюнча, бул айыл өкмөттүн жайыт жери болдук да. Жайыт жерди зона отдых деп туруп алып туруп жеке турак жайга саткандыгы боюнча максатсыз пайдаланууга байланыштуу жерди кайтаруу боюнча айыл өкмөт эч кандай бир чаралар көрдүбү? Айыл өкмөт буну деген 2007 жылы сатып беришти тиги кишигечи. Анан бизде деген жайыт комитети бар, атайын жайыттын пайдалануучулардын комитети бар, төрагасы бар. Алар тараптан дагы сотко да каралышкан. Бирок айыл өкмөт тарабынан биз деген нецелевое использование земельных участков деп прокуратура органдарына кайрылганбыз.
Анан жанагы канча үй боюнча маалымат туруп атпайсызбы? Өткөндө былтыр күзүндө мен барып эсептеттиргенде дагы эле ушундай иш жүргүзгөнбүз, дагы эле түшүндүрүү иш жүргүзүп, мыйзам салып атасыңар дегенде ошондо 60 үй аныкталып чыккан. 60 строение бар экен. 2010-11 жылдары курулган. Ушул күнгө чейин эми өзүңүздөр билесиздер, аякта көрүп эле жүрбөйсүзбү? Уже капитан үйлөрдү салып алышкан ал жерлер боюнча. Ал какие боюнча ал аны салып бергенсип өткөндө жакында могу жазында дагы аны менен чыкырып алып, аны менен дагы чыкырсак келбейт. Ага дагы жанагы өзүбүздө аякта деген балка жерибиз бар. Эме төгүп баштаптыр. Строительный мусор. Строительный мусор төгүп, ал боюнча да түшүндүрүү жүргүзүп, азыр токтотушту. Токтотуп, неге аяка жүргүзүп атасыңар? Болбойт деп. Ошо ал бул эки байке боюнча, жарандар боюнча соттун чечими чыкса, сот исполнительный лист келсе, соттун чечими күчүнө келсе, айыл өкмөттүн кандай бир жардамы керек болсо, биз ар дайым дайынбыз. Барып туруп, мыйзам чегинде карап бергенге. Тем более булардын жери айыл өкмөт тарабынан берилген. Булар сатып алган жарандар. Урматтуу айыл өкмөт, дагы бир суроо. Ушу Какеев дагы Баян Антоновка айылынын өкмөтүнүн жанагы менин угушумча Теңдик деген айыл барбы? Тынчтык деген айыл, Тынчтык деген айылда 20 гектар теплицага күнөскана курууга деп жерди алып, аны дагы ушинтип бөлүп сатып берген деген маалыматтарды биз интернеттен, башка булактардан угуп атабыз. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Бул боюнча маалыматым жок, себептен Тынчтык деген бул Первомайский район болот, же жок, силерден кийинки Новополовка экөөбүздүн айыл, эки айылдын ортосунда. Бул Первомайский же Лебедине Ленинский район, экөө бирөөнө кирет да. Анан бизге карабайт бул жер боюнча маалыматыбыз жок точно. Маалымат жок. Анда жардам бергенге даярсыз буларга? Мен постоянный кызматташмын, бияк келет. Урматтуу айыл өкмөт, сиздин полномочияңыз бар да. Сиз ушул жердеги элдерге мындай жоопкерчиликтүү бир өкүлсүз да, мындай алып караганда туура. Биз канча жолу кайрылып келдик. Bir юрисиңерди чакырып, bir консультация кылып, bir биз менен чыгартып, bir жардам берип коюп атыңар да. 2016-дан бери мени көрсөңөр тааный турган эле болуп калдыңар туура. 2016-дан бери тешкилебиз айыл өкмөт. Сиз айтып атпайсызбы? Айыл өкмөт катары биз деген бул жерге жоопкерчилик алып иштегенген ар бир жаранга жардам бергенге даярбыз. Сиздер арыз жазгансыздар. Арыз жазгандан кийин сиздердин арызыңыздын негизинде биздин адистер барып ошо ордуна ак түзүп берген. Действительно ушул жерге кишиге таандык экен, ушундай деген үй салынып калыптыр деп, туурабы? Анан ошо биздин кагаздардын негизинде сиздерге жардам болуп сотко бердиңиздер да. Сот. Туурабы? Какеев берип атат. Жок, ал Какеев ал өзү берип атат. Ал мындайча айтканда менин жеримде талашып атат да. Бирок сиздин укугуңуз уже катталды да. Тем не менее айыл өкмөттүн специалисттери барып, адистери барып, арызыңардын негизинде бир нече жолу рет чыгып, ак түзүп, мону сотко апаргыла деп жардам берилип атпайбы? Анан урматтуу айыл өкмөт, сизге дагы бир маалымат. Эртең 6-күнү жумуш күн болот экен. Эртең саат 2-де административдик сотто процесс болот, ушул Какеевдин арызы боюнча. Ошол боюнча жер адисиңизди, юристтериңизди жөнөтүп койсоңуз, айыл өкмөттөн эч кишилер келбей атат, көптөн бери. Түрдө барышат. Саат 2-де административный суд сотто. Кайсы шаарда болот? Бишкек шаарынын Чүй облусунун административдик сотунда Чүй аймагында. Канча сот болду? Айыл өкмөттөн бир сотрудник көргөн жок, эми үстүндө Кудай турат. Бизге мындай, бизге деген уведомление келсе, юристтерге отписывать этем, алар барыш милдеттүү түрдө, алардын жумушу. Анан кээ бирде жана почтамен жиберишет, кечигип келип калат. Кээ бирде амына сер ооз эки айтсаңар, бизде мындай иштер бар. Өздөрү келип туруп айтышат. Номеруңузду алып алалы, анан түзмө байланышайлы. Жазып алыңыздар. Эртеңки сураныч сизден ошо жер адиси менен жана юристиңизди жөнөтүп койсоңуз, бизге жардам берсе ушу сотто. Саат 2-ге. Эртең саат 2. Эми бул деген мындай да. Биз деген бул жерлер боюнча деген сот болуп аткандан кийин, соттун чечими чыкканча, биз деген соттун чечими чыккандан кийин, кандай соттун чечими күчүнө киргенден кийин, мыйзам чегинде биздин специалисттер, судоисполнительдер келип туруп айыл өкмөттүн, например, участковыйларды апарып атышпайбы? Айыл өкмөттүн кызматкерлери керек экен деп туруп келсе, биз беребиз, барып келишет. Бул бир не первый случай, постоянно бизде болот. Эми шаарга жайгашканда, жакын жайгашканга байланыштуу жерлер менен көп эле нерсе болот, ушундайчы. Анан постоянно жардам беребиз. Эми самое главное биз мыйзам тарапты карап, чогуу жардам бергенге аракет кылабыз.
ушул жер маселеси боюнча Сокулук райондук прокуратурасына келдик. Анткени бул Ильяс мырзаны будан баарын ошол жака чакырган экен. Азыр ушул прокурордун дагы өзүнүн бул жер маселеси, 10 гектар жер боюнча максатсыз колдонушу боюнча суроолорду узатканга аракет кылалы. Кандай жооп болор экен алда көрөбүз. Жүрүңүздөр, киргизиңиздер. Обед бекен. Açık koyuyorsun sanırız. Prokuror geçiyor. Biz prokurorun özüne biliyoruz mu? Peki, niye cevap siz kimsiniz? Yeni cevap ben kararım, ben soru Kararım olsa zaten turuyla turmuş şunda. Soru var. Siz hem ne iş cevap aslında? Prokuror çakırdı, jurnalistler. Yer maselesi boyunca. Arız жазгансыздар? Arada çakırıp duruyoruz. Oya arızda толтырып жылдам арыз енді мен просто. Peki siz neyiniz de? Biz tertip uzattan çok insana ne güzel. Oldu mu siz hiç böyle olmaz. Sizin şu prokuraturanın çapkos bu. Nege бұл жер открыт эме ғой? Неге прокуратура бұл? Қандай? Неге? Жоқ, прокурор чакырган турбу өзү. Прокурор өзү зам өкөө калган бизде. Эми ал жакта киши бардыр, может. Анда может зам эле келби. Замаз берсин. Бияққа зам. Жок. Прокуратура ачык эле маалымат берет да. Ассаламу алейкум. Бул кишилер сиздерге ким байка? Орозбайка. Орозбайка. Орозбайка заявитель. 0077-64 кылмыш иши боюнча эме келип түшкөн. Акыркы жолуна. Берсеңиз көрөм. Ушул? Жок, бул эмес, бул мурдагысы. Ушул номерлүү иш да. Арызыңызды берсеңиз, качан кайрылдыңыз бизге? Ну, токтом боюнча. Стоп беспредел. Анаму Какеев өскөн деген байкен алган Вайн Антоновкадагы 10 гектар жер. Ошол жер маселе. Бизде өткөндө прокурор зам өкөө кабыл алган. Азыр эле айыл өкмөттөн келип атабыз, айыл өкмөт айтып атат. Биз прокуратура кайрылганбыз, ошолордун жообун күтүп атабыз дейт. Жок, сиздин кылмыш иштериңиз дагы бар экен. Бул азыр Мынаке каттын өзү мынакей. Эмне кат? бул кылмыш иштер азыр башкы прокуратура жактан ошол жакта окулуп атат. Пока что кери элек ошол жакта окулуп. Текшерилип атабы аякта? Заңдуулугу негиздүү. Бул башкы прокуратура кетпепти өткөндө, прокурор өзү тактаган. Ким тактаган? Прокурор өзү зам өкөө тактаган. Мен жиберип жолдомо катты, мен өзүм издеп берип атам, мен ошону тактап анан соң айтып атам. Башкы прокуратурага кеткен бүт жер маселеси боюнча. Жок, ал боюнча 90 уголовный иш кетти дейт. Анын ичинде бул жок экен, өткөндө тактаганбыз да. Сиз башкы прокурордон тактадыңарбы? Жок, бул жерге келгенибизде прокурор өзү зам өкөө тактаганда бул иш кетпептир депчи. Мен тактап атпайм азыр. Бул иш ровдуда милициялар катты бербей жатат. Бул ишти мен жазган жолдомо катты башкы прокуратурага кеткен бул иш. Ошол жолдомо катты көрсөк болобу анда, потому что ал үчүн арыз жазышыңыздар керек, анан биз көчүрмөсүн. Жок, бул биздин арызыбыз турат да, биздин арызыбыз турат да. Биз айтып атпайбызбы, мен жалган айтпайм го, биз айтып атпайбызбы кетти деп. Жер маселеси боюнча сиздики эле эмес, башка кылмыш иштер дагы кеткен башкы прокуратурага. Ошол жакта окулуп атат, мыйзамдуулугу, негиздүүлүгү ошол окуп, анан жыйынтыгы боюнча маалымат берилет. Жок, бул иш боюнча өткөндө прокурор зам өкөө кирип. Өткөндө качан сиз кайсы число келдиңиз? Мурдагы жумада. Андан тышкары жанагы бул арызды аткаруучу эки жолу ровдого эме берген. Не берген? Требование ишти алып келүү боюнча. 2019-жылы 0077-64 иш 83 баракта деп кеткен бул. Кетти бул башкы прокуратурага. Бул токтотулуп туруптур. Азыр башкы прокуратура тарабынан окулуп атат, мыйзамдуулугу, негиздүүлүгү, ошого карап жыйынтыгы боюнча маалымат берилет сиздерге. Прокуратурага качан кетип атат, генеральный прокуратурага? Числосун канцеляриядан такташ керек. Азыр бир мүнөт отуруп туруңуздар, мен тактап берейин.
Анда неге бизди прокурор зам экөө бул кетпептир, бул боюнча. Эми ал убак кетпегендир, может кече неделе эле кеткендир. Мен точно билбейм да, бирок мен кетирип атам ал ишти. Кетиргенбиз. Азыр 1 мүнөттө тактап берейин. Могу Өскөнбаева Байкенин жери. Какеев боюнча. Прокурор ошону тактап туруп, могу жумага жолугушуп эме кылабыз деген да. Азыр тактайлы биринчи. Муну тактап алам азыр. Азыр сиз бизди биякта кармап турасыз, ал биякта обедке чыгып кетпейби азыр биз сизге неме кылабыз? Азыр орозо. Морозодо да обедке чыгып кетип калды, тынып калды. Тура, ал жакта да заявитель күндө келип атат, кабыл алат. Очерк менен кабыл алат да. Азыр бирин сурайм. Сіздерді келгіле деп айтты эле. Ооба. Арыз жазып кеттіңіз беле ошол күнү? Муну сизге берип атпайбы арыз? Ошол арыз. Сиз азыр экинчи маселени айтып атпайсызбы? Ошол боюнча арыз жаздыңыздар беле? Ушул боюнча бүт фактыларды айтып, ушунун негизинде жалпы арыз жазылып атпайбы ошол негизинде? Ушунун негизинде общий биз прокуратура консилиум кылган силерге чакырабыз, келесиңер деп чакырганда. Эми Эльнура чыгып айтып койчу, башкы прокуратурага дело кеткен, токтотулган иштер боюнча ошону кайсы число кеткен саправасын жазып берип койсунчу, числосун берип койсун. Же мага чалсын эле. Ал жактан келгенче биз ал жактан сурап да албайбыз да, башкы прокуратурада окуйбайбыз да бул иш. Ошо, андан башка прокуратуранын бул арыздары бар болчу да, иштик эмечи жарандык тартипте. Ошол иштерди прокурор тактап, мен силерге айтам деген. 5-нчи күнү келиңер деп жөнөткөн. 5-нчи күнү. Азыр бирөө окушойт да. Бар ошол жакта күтүп турбайбы, чыгып кетип калды. Каяка чыкмагай, чыксам бул жерден эшиктен чыгып. Уже обед, oyun saat 12'de çıkıp ketip. Çıkıp ketkendan keyin siz aytасыз, прокурор çıkıp ketти, мен алып кете алам. Бирден баштап 2ге чейин. 12'den o обед. Еще тем более аз бар. Geceki 12'den o прокуратура обед. Эми ак жолу тига саправа бар эле, токтотулган иштер кетти эле, ал башка прокуратурага. Ошонун кайсы число кеткен? Эми ага чалсам албай атат да. Кеткенби? Башка прокуратурага Токтотулган 20 маселеси иште. Ошонун арасына кетти да. Азыр 1 мүнөттө тактап берейин. Бара берип ошо. Тиякта эле күтүп алып, тиякта эле соргоз баштадыңыз. Здание барбы тиякта? Жүрүңүз. Биякта турсак качып кетчү. Маякта. Orada emес, maymun kılıç. Азыр биз Сокулук райондук прокуратурасына турабыз. Ошондо күтүп отурабыз. Прокурор ошо жарандарды кабыл алам деген экен. Бирок камера менен киргизбейбиз деп атат, киргизбегиле болбойт деп атат. Бирок бул чыркырап айткан чындык бар, мисалы Ильяс мырза айткандай.
Бул сиздер ушул жерге мына бул жарандардын иши, ошондой эле мамлекеттин 10 гектар жерин шылуумдук аракеттер менен да айтып атасыз өзүңүз, ошонун негизинде болуп атат да. Мына урматтуу журналисттер, мына бул мамлекеттин 10 гектар жайыт жери. 10 гектар жайыт жерин кандайдыр бир адамдар сатып ишенип берилген мүлктү талкалап, мындай айтканда 10 гектар жер жок кылып атат да. Анан ошо маселени көтөрүп келсек, анан кантип журналист киргенге болбойт. Туурабы? Прокурор өзү биякта кызыктар болуш керек да. Ой, мамлекеттин 10 гектар жери экен. Биринчи очередь ушуну каралы, келгиле депчи. Анан келгиле журналисттер, коомдук жеме жарандык активисттер, коомчулуктарга жардам бергиле прокуратурага. Мына мондай машинка болуп атыптыр. Дештин ордуга анан журналист менен кирбе, анан эртең кел, бүткүн кел, прокурорго киргизе калбай эле бияктан жардамчы тияка тартып кетип. Эмесе бизди прокурор чакырган келгиле депчи. Келе чакырган. Анан азыр эметти. Кандай болсо да кирип, могу маселени коюп чыгыңыздар. Бизге чакканда бул прокуратура деген райондук прокуратура бул секретный объект эмес да. Эгерде секретный объект болгондо макул деп. Туурабы? Журналисттер кирбесе болот. А бул жер секретный объект, мамлекеттин жери боюнча келип атсак, анан кантип киргизбей коет? Эмне деген? Бул мыйзам болуп жатпайт. Эми азыр уктуңуздар прокурордун сөзүн. Киргенге болбойт, киргизбейбиз деп атат. Прокурор ушинтип эле бияк камбаттар эме. Камераны ким алса, камера такси болса. Журналист. Журналисттер сагай. Журналист болсо, мен прокурор менен сурап, анан кийин тартасыңар, өчүрүп турбайсыңарбы? Бул ошол кел, келип сурайлы отуңуздар, эмесе алып туруп койсоң. Жок, алып өчүрүп тургула. Менен уруксат алгыла, анан мен даяр эмес, мына сүйлөшөбүз, туурабы? Кире берели кай? Азыр кимге алып Башкы прокурор, Сокулук районунун башкы прокурору Бекташев Калмамат Билатович өзү да жаңы дайындалган, мен даяр эмесмин деп барганда бул камера менен кирүүгө уруксат берген жок. Азыр кирбейсиңер деп атат мынакей. Эми бул улар кирип чыксын, биз ушул жерде күтүп турабыз. Чыккандан кийин интервью алганга аргасызбыз да. Эми силер бизге киргенге уруксат бербей атат. Сиз сурап көрүңүз, кирсек. Камат Абилатович, биз кирсек болбойбу я? Журналисттер кирсе болбойбу? эмне маселе боюнча? Могу жер маселеси боюнча 10 гектар жер бар экен, мамлекетке кайтар боюнча. Жана Кекеев Өскөнбай дегенден Ишинбай. Ал мен буларды кабыл алайын, журналисттер менен силерге акылдашып тургандан эмне алам да, макул? Даярдан алып. Өзүңөр уккандай бизди кабыл алган жок, азыр бул ишти карап алып, макулдашып алып, анан чыгып балким берейин дейт. Прокурор бизди кабыл алды, жакшы кабыл алды. Ушул маселе боюнча, чечүү боюнча прокурор өзү да кандай эмнелер өтө катуу кылдат текшерүү баштады. Кудай буйрса эми күтө турабыз. Кудай буйрса прокурор дагы ушул маселе боюнча жакшы териштирүү жүргүзүп берсе, кылдат көзөмөлгө алабыз деп. Кылдат көзөмөлгө алып, именно сиздер ынандыңыздарбы? Сиз канчадан бери жүрүп атасыз? Бул прокурор, жаңы прокурор келиптир. Жаңы прокурор келгенине байланыштуу ушул иштерди өзү көзөмөлүн алуу үчүн бүт эмелерди жазып алды, иштердин номерлерин жазып алды. Кекеев Өскөнбайга өткөн жер боюнча айттыңыз да. Кекеев боюнча да айттык. Бул боюнча жанагы азыр башкы прокуратурадан өзүнүн лично ген прокуратурада топ түзүлүп, тергөө тобу ушунда иштеп атыптыр. Ошолор боюнча бул дагы кошулуп кетиши мүмкүн болуп турат. Ошондуктан прокурор бул боюнча териштирүү берүүгө бизге убадасын берди. Канча убакытта иреттелип текшерип маалымат беребиз деди? Анысын айткан жок, бирок мүмкүн болушунча өтө тез ылдамдык менен оперативный иштеп. Бул эки жарандынчы кайрылган кызматкерлер. Бул эки жаран боюнча дагы ошол эмелердин өздөрүнөн дагы доводдорун угуп, эмелерин жазып алды, иш боюнча контроль кылып, дагы силерге маалымат беребиз. Именно ошол Какеевке байланышып аткандыктан Какеевди ушундай жалпы комплексте каратабыз деп бүт эмелерине, замдарына тапшырма берди. Азыр буяктагы замына дагы өзгөчө ушу Какеевдин жана 10 гектар жерин басып алгандыгы боюнча мына буякта турган замына өзгөчө тапшырма берди. Азыр ошол замын бизди кабыл алат. Азыр буякка келген тастар. Өзгөчө ушул именно ошол 10 гектар боюнча иштеңиз деп замына тапшырма берди. Бул замына азыр ушул замына киребиз.
Түшүнүктүү. Эми урматтуу көрүүчүлөр көрдүңүздөр, ошол жерден тарттык, адамдардын көйгөйүн уктуп, мынакей азыр ушул Сокулук районунун башкы Сокулук район прокурору кабыл алды. Кыска убакытта өзүнүн орун басарына дайындаптыр иште. Муну менен бүгүнкү берүүбүздүн иликтөөнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Ал эми жаккара соттук иштер болот, аларда кенен кесир чалдырып бергенге аракеттерди кылабыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.